Күндөрдүн биринде ферманын ээси чычкан тузагын орнотконун чычкан байкап калды. Бул тууралуу ал тоого, койго жана уйга айтып берди. Бирок алардын баардыгы бир ооздон: "Чычкан, капкан бул сенин көйгөйүң. Анын бизге эч кандай тиешеси жок. Аны эмнеге айтып атасың?" деп кенебей коюшту. Бир аздан кийин жылаан капканга түшүп, чоочуп кетип дыйкандын аялын чагып алды. Аны айыктырыш үчүн дыйкан аялына тоокту союп, шорпо жасап берди. Андан кийин ал аялынын алакыбалын сураганы келгендердин баардыгын тойгузуу үчүн койду сойду. Тилекке каршы акыры аялы оорудан каза болду. Анан күйөөсү маркумун акыркы сапарга узатуу зыйнатына келген конокторду жетиштүү тойгузуу үчүн уйду да сойду. Ушул убакыттын ичинде чычкан эмне болуп жаткандыгын дубалдын тешиги аркылуу карап, эч ким менен эч кандай байланышы жок нерселер жөнүндө ойлонду. Урматтуу көрөрман, эгер сизге бир нерсе түздөн түз тиешеси жок болсо, анда сиздин башыңызга ал нерсе келбейт дебеңиз. Андыктан кайдыгерликтен арылып, айланадагы адамдарга кайрымдуу боло жүрөлү.